Кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана аты менен таанымал Чыңгыз Жумагулов 30 июлда номер 21 абактын камераларынын биринде киши колдуу болгонун жаза аткаруу кызматынан ырасташты. Жамыктын басма сөз кызматы анын өлүмү тууралуу толук маалыматты кечирээк бере турганын билдиришти. Бишкектин 1-май райондук соту кылмыштоонун мүчөсү Чыңгыз Жумагуловдун бөгөт чарасын 15 июлда караган. Ага ылайык Жумагулов 7 сентябрга чейин номер 21 абакта болору кабарланган. Улуттук коопсуздук комитети Крым Төбөл кармалганын 15 июлда билдирген. Ага чейин Бишкектин четиндеги Көк Жар айылында 8 июлда Жумагуловду кармоо малында ага ок тийгенин, бирок ал качып кетүүгө үлгүргөнүн айрым журналисттер жазып чыккан. УКМК чүйдө кылмышкер изделип жатканын, бирок Жумагулов менен атышуу болбогонун билдирген. 2016 жылы Жумагулов адам өлтүрүүгө катышуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, кылмыштуу топ түзүү деген айыптар боюнча күнөөлөнүп абактан 2 жылдан кийин бошотулган. 2020 жылдын 11 апрелинде Бишкекте 2 адамды мыкаачылык менен тукмоктоп өлтүрүүгө шек саналып кармалган. Каза болгондордо шектүүлөрдө криминалдык топтордун мүчөлөрү экени аныкталган.